Кадырбеков, Нуржит Кадырбековичте кийинки сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу эсептөө палатасынын төрагасы, эсептөө палатасынын аудиторлору. Бир кызыктуу факты бар да. Эгерде бир социалдык объектини, мейли ал бала бакча болсун, ФАП болсун, спорт зал болсун, же кичинекей мектеп болсун, жеке дем өрчү курса, же эл аралык уюмдар курса, 15 миллионго түшсө, эмнегедир мамлекеттик бюджеттен курулса 40 миллион, 50 миллионго чыгып кетет да. Бул деген сөз сметадан жеп атат, сыйлыгычтар өптеп, өзүнүн чөнтөгүн иштеп атат деген эле сөз да. Ушунча бюджет бар, ушунча кадрлар бар, ушунча штатыңар бар, эмне үчүн ушуга жол берилет? Бул жөн эмес да. Кантип эле же бир сапаты жагынан айырма болсо мейли эле, ошол эле керек болсо андан деле төмөн сапатта, бирок мамлекеттик бюджеттен курулган объекттер аябай кымбатка түшүп атат. 2 эсе, 3 эсе. Эмне үчүн? Нуржит Кадырбекович, негизинен биринчиден бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы буга жол берип атат. Экинчиден аудит учурунда ушул курулуш монтаждоо иштеринен көп каржы бузуулар чыгат. Мунун баарын бүгүнкү күндө биздин көрсөткүчтөрдүн эң көп бөлүгү дагы ушул курулуш оңдоо иштеринен чыгат да. Мунун баарын биз ордуна койдуруп, анан өтө чоң каражаттар туура эмес пайдаланса, муну укук органдарына берип атабыз. Эгерде сиз эметсеңиз, 1 жылдык, 2 жылдыкты ошол канча чыккан сизге алып келип кагаз жүзүндө көргөзсөк болот. Биз бул жөнүндө иш алып барып элатабыз, анан өзүбүздүн сунушубузду да берип атабыз, жанагыдай типовой проектированиега өтсө депчи. Сунуштарды Кабминге постоянно берип жүрөбүз биз, сиздерге да. Ушуну жакшылап караңыздарчы. Эгерде сиздер таза иштеп, так иштеп, принципиалдуу болсоңуздар, ушуга жол берилбейт эле. Сепная реакция, бардыгы бири-бирине жарашып калганда. Эми сизди айыптагым келбейт, бирок эми колуңузда иштегендердин бардыгын сиз детектор лжи менен текшерген жоксуз да. Ушул маселе. Билесиз азыр, ушул тендер сатып алуу маселеси не мамлекеттик бюджеттен 40%ке чейин кетет экен. Дүйнөлүк банктын мен отчетун окуп чыктым. Экинчиси, бир сөз бар да, бардыгы билет, бирок эч ким билбейт деген. Орусча жакыныраак не пойма, не вор деген түшүнүк бар экен да. Мен эми көп эле мекемелерде иштедим. Кайсыл жерге эсептөө палатасынын өкүлү барса, сөзсүз жок дегенде рестораны бекер болот, жаткан жери бекер болот, коробка, тиги бу, бирок эч ким муну билбейт. Анткени не пойма, не вор. Ошонунго жол бербеш үчүн кандай иштерди кылып атасыз? Медет Садыркуловдун убагында бир талап койгон экен. Угуп эле калсам, иштен бошодом деп. Ошондо азайган дейт. Андан бери мындай азай элек дейт да. Ушуга эмне деп жооп бересиз? Нуржит Кадырбекович, мындай иштер буга чейин көп болуп келген, бирок сиз жакшы билесиз, бизге ушу 23-жылдан баштап маяна көтөрүлдү, жеткиликтүү эле болуп атат. Бүгүнкү күндө андай элементтер менен биз дагы өз ичара иштерди жүргүзүп келебиз. Ушундай нерселердин айынан бизден 6 кызматкер ордунан бошотулду. Биз даже силерге фамилияларын бере алабыз. Бул жөнүндө иш жүрүп атат. Өзүбүздө дагы бир штат бар, коррупцияга каршы иш жүргүзгөн. Алгылык иштер жүрүп, мындай нерселер тыйылып баратат. Анан бара-бара сиз айткандай көч түзөлөт дегенде биз мындан арылат болушубуз керек деп ойдобуз биз. Ишти мындай алгылыктуу эле жүргүзүп атабыз. Ошондой кызматкерлерге жараша турган сөздө бай, колуңду сындырам дегенчи. Ошондой эле катуу кармаңыз, Франыч. 11-чи беренин 2-чи бөлүгүндө эсептөө палатасынын төрагасы эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетко республикалык бюджеттин, социалдык фонддун, ФОМСтун бюджеттин аткарышы жөнүндө отчетторго кол коюу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берүү өзгөчө укугуна ээ дейт. Ушул ФОМСтун, ошол эле социалдык фонддун сиз кол койгон отчеттору кабыл алынбай калса, биз четке кагып койсок, ушуга жоопкерчилик каралганбы? Бул жөнүндө бул мыйзамга да кирип атат. Сиздердин регламентте да 100-чү беренеде жазылган, бизге дагы 9-чу беренеге кирип атат. Баа берилет, анан сунуш урматтуу президентибизге жөнөтүлөт деп. Эгерде отчетту силер кабыл албасаңар, баа бергенге укуңар бар. Натыйжалуулук аудити. Демек президент чечет деген да, биз четке кагып койсок, туурабы? Кызматтан кетиш, кетпеш, кандай санкция каралбаптыр? Сунуш сиздер бересиздер. Макул. Натыйжалуулук аудити. Аудит объектинин субъектинин ишин үнөмдүүлүгүн, майнаптуулугун жана натыйжалуулугун изилдөө жана талдоо. Бул 2021-жылга чейин сиздердин стратегиялык план боюнча пилоттук режимде болот эле да. Бирок ушул натыйжалуулук, эффективдүү пайдалануу боюнча кандай рекомендациялар бар? Себеби ысырап кылып аткандар толтура, ашыкча смета менен кетирип аткандар толтура. Сиздер мындай нарушение болду деп берип коесуздар. Ал эмне деп коет эле, кимди ким көрдү, буржуайды танбашты, билген билет, билбеген калат. Ошон үчүн эффективдүүлүк жаатында эмне иш кылып атасыздар?
Нуржигит Кадырбекович, биз негизинен мындай натыйжалык аудит боюнча эгерде ошондой сарпталган акчалар натыйжа бербесе, негизинен бизде өзүбүздө кеңеште каралгандан кийин жогорку кеңешке, кабинге баарын жөнөтөбүз. Кандай иш чараларды кылыш керек, мындан ары мындайды кое бериш үчүн. Анан такыр эле аткарылбаса, анда уже биз укук коргоо органдарына дагы жөнөтөбүз. Биз мындай жөнөттүк эле, ушул боюнча дагы чара колдонуп берсеңиздер, бул нерселер каралбай атат деп. Укук биз ошондой сунуш киргизүү менен гана биздики ограничение болуп калганда. Жаңы норма кириптир, этикалык кодекс боюнча. Ошол кодекс мага жөнөтүп коюңуздарчы, бир таанышып коеюн. Чоң рахмат. Макул. Рахмат. Кийинки сөз Абдалиев Мейкинбек Акимовичте. Рахмат, төрага, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Эсептөө палатасы жөнүндө Конституциялык мыйзамдын долбоорунун 2 беренесинин 1 бөлүгүндө жазылып турат. Эсептөө палатасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин астында отчет берет деп. Бирок ошол отчетту кантип бериш керек? Аны кагаз түрүндөбү, электрондук форматтабы жазылган эмес да, так дана жазылган эмес. Отчет Жогорку Кеңеште өтпөй калса эмне болот? Кандай тыянак чыгат? Ал дагы жазылган эмес. Президентке отчет берүү деп жазылган. Мурун бул жок болчу, бирок бул туура. Себеби президент экономикага, сырткы саясатка бардыгына мен жооп берем деп президент өз кепилдик алып атат. Президенттин астында счетный палата отчет бериш керек. Бирок ал жерде дагы так дана жазылган эмес да. Кандай түрдө берилиш керек? Электронный түрдөбү же мындай кагаз түрүндө берилиш керекпи? Эгер президент ушу отчетту кабыл албаса, эмне чечим болот? Кандай тыянак болот? Ал дагы жазылган эмес. Мен сунуш берем, ушулардын баардыгын тактасак. Себеби бул силерге дагы жакшы болот, бизге дагы жакшы болот да. Мисалы, баш мыйзамдын 5 главасындагы атайын статусу бар мекемелердин прокуратура жөнүндө мыйзамда, улуттук банк жөнүндө мыйзамда, акыйкатчы жөнүндө мыйзамда атайын беренелери бар да. Отчетту кантип берет деп. Ал эми счетный палатада бар, бирок чачыранды баш аламан экен да. Мен сунуш берген болчумун. Шунун баардыгын бир иреттеп бир форматка келтирсек деп. Бирок негедир мен ал кезде жок болуп, кат жүзүндө берген болдум, кабыл алынбаптыр да. Силерге сунуш кабыл алсаңыздар. Мекимбек Акимович, негизи биз отчеттун долбоорун 20 майга чейин сиздерге беребиз. Комитетте каралып, макулдашылгандан кийин 30 июнга чейин сиздин алдыңыздарда биз отчет беребиз. Ал эми отчет берилбей калса, сиз азырлыктуңуз, бул боюнча 9 беренеде көргөзүлгөн. Силер биздин ошо берген отчетко баа бересиңер, кабыл алган боюнча же албасаңыздар. Анан сунушту президент 9 беренеде баа берүү жагы да каралган. Анан сиздердин регламенттин 100 беренесинде да ал жерде каралган, что биздин отчетко силер тараптан баа берилет деп. Мунун баары киргизилген. Ошо 20 май силердин регламентте 20 майга чейин биз долбоорду беребиз. Андан кийин комитетте каралып өткөндөн кийин сиздер убактын белгилеп бергенде, бирок 30 июнга чейин биз отчетту тапшырышыбыз керек, 1 жылдык отчетту. Мунун баары каралган. Ушуну берерде бир сыра тактап койсоңуздар, а? Анан сөз түрдө мен кагаз түрүндө дагы бир жолу берем. Дагы бир жолу сунушумду берем. Рахмат. Макул. Мыйзам долбоорун негизинен колдойм. Ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Чоң рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович. Алмаз Шаршембиевич, мен кат жүзүндө берген сунуштарым бардыгы эске алыныптыр. Азыр сизге бир мындай элде күмөн жаратып аткан бир маселе боюнча кайрылайын деп чечтим. Эсеп палатасы мына кумтөр боюнча жакшы иш алып бардыңар чынында. 4,5 миллиард каржылык жанагы мыйзам бузууларды аныктап чыгып, анын натыйжасында бир топ укук коргоо органдары иш алып барды. Эми кумтөрдөн кийин сиздер мына санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы жанагы Ширшов деген атактуу киши көмүскө башкарып аткан ишканаларга өтүшүңөр керек деп ойлойм. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында Евразия сактык банкы бар.
Жақында эле баасы 14 миллиард 500 миллиондон ашуун деп бааланып аткан Альфа Телеком, Мегаком. Былтыркы жылдын аягында ошол Евразия сактык банкынын 9,48% акциясын сатып алып атат. Альфа Телеком. Алдагы санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында Евразия сактык банкы дагы алдында. Ошол жерден отуруп өздөрүнчө дагы бир каржылык схеманы ойлоп таап атышат. Азыр мына фондовый биржанын сайтын карасаңыз, маалыматтарды табасыз. Ошондой эле мен бир жума мурун айткан жанагы мамлекеттик өнүктүрүү банкындагы жакында эле жаранды калган Евгения Судец боюнча. Анын жолдошу Андросик деген дагы Алексей Ширшов менен абдан жакын мамиледе, чогуу мурда Максим Бакиевдин убагында бир топ иштерди жасап жүрүшкөн. Эми ошол Андросик Евразиялык сактык банкынын 2,9%-ын сатып алып атат, акциясын. Бу эмне болуп атат? Алмаз Шаршембиевич, эсеп палатасы кумтөрдөн кийин ушул маселеге карабасаңар болбойт. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында Альфа Телекомду алган Дастанды заводун Евразия сактык банкын алып алып, энергетиканы бүт бардык акча каражаттарын жыйнап туруп, мыдыр эткен биздин байлыгыбыздын акчасын жыйнап туруп, эртең Алексей Ширшов качып кеткенде баарыбыз жер тепкилеп отуруп калбашыбыз керек. Мен муну мындай эскертүү катары айтайын. Эсеп палатасы ошол жактагы каржылык эмне схемаларды кылып атышат. Кантип булар мына Евразия сактык банкынын 9,42%-ын Альфа Телеком сатып алып атат. Өздөрүнчө эмне кылып атат булар? Эмне максатта? Банктын акциясынын эмне кереги бар аларга? Мегакомго. Ошон үчүн бул схеманы сөзсүз түрдө карап чыгат деген ойдомун. Рахмат. Рахмат, Жанарбек Кубанович. Бүгүнкү күндө министрликте аудит жүрүп жатат. Анан жыйынтыгы боюнча сизге дагы жазуу түрүндө кабарлайлы. Жыйынтыгы Рахмат. 6 микрофон процедурун. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча комитетте талкууланган. Мүмкүн болсо азыр суроолор кайталып баштады, кайталанат. Чек коюп койсок ушул маселеге. Каршы эмес болсоңуздар. Урматтуу төрага дош коюп койсоңуз, чек коюу боюнча. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Урматтуу депутат Айбек Жапаровичтен чек коюу боюнча сунушту дош коем, дош бериңиздер. Рахмат. Сунуш өттү. Макул 58, каршы 4 бар, 62, катталды 83. Рахмат. 5 микрофон. чоң рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, жана элдик курултай боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир фракциядан бирден мүчө кирген, саат 11-де 7-кабатта чакмак залда жумушчу топтун жыйыны болот. Рахмат, күтөбүз. Урматтуу Жанар Кубанович, ушул маселени бир аз аркага жылдырып турсаңар жакшы болмок. Себеп дегенде азыр конституциялык мыйзамдар каралып атат да, мындан кийинки мыйзамдагы мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам 61 добуш менен өтүш керек. Ошон үчүн бир кеңешип көрсөңүздөр, саатын жылдырып, ошол конституциялык мыйзамдарды кароодон кийин белгилесеңиздер жакшы болот эле. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Мына мен Жаныбек Абировдун өткөндө сунуш кирген Жаныбек Абировдун сунушуна макул болдум эле да. Жана 7 жылдан кем эмес. Анан юриспруденция деген билими болуш керек дегенге ынандым эле. Чоң эмнегедир ушул 12 статьянын 1-бөлүгүндөгү ушул сунушту алып коюп турсуңар да, юриспруденция дегендин кереги жок депчи. Эмне себеп болду буга? Урматтуу Кундузбек Кошалиевич, негиздин милдет бул бюджеттин кирише чыгаша жагын
сиздерге отчет кылып, аткарылышы боюнча отчет беребиз. Анан жанагы ушу финансы боюнча, жана бухгалтердик эсеп, финансылык отчет боюнча байланышкан негизги милдетибиз. Ал эми биздин эсептөө палатабызда өзүбүздүн бир башкармалык бар, юрид отдел деп коебуз. Ал жерде дагы юридикалык жактан иштерди алып барат. Юристтердин бизге кажети жок го, жалаң финансы жагы менен байланышкандай биздин кызмат. Мен бул оюңуз менен кошула албайт элем сиздин. Себеби дегенде юриспруденция билими болсо, ал эч убакта зыяны тиймек эмес, кроме того, как пайдасынан башка. Бизде башкармалык бар, 6 кишиден турган. Жок, башкармалык эмес, башкармалык ар бир сиздин эсептөө палатанын инспектору менен, же болбосо ревизор менен барбайт ал жака, туурабы? Чечим кабыл боюнча, справка толтуруу боюнча деген ал ревизордун өзүнүн, аудитордун өзүнүн иши да. Өз жалгыз барат ал жака. Же ар бир ошол управлениеңизден бирөө жарым кошулуп барабы ал жака. Кундузбек Кошалиевич, эгерде юридический суроолор болсо, ошол башкармалыктан кошулуп чыгышат. Ар кайсы юридический суроонун баарын ошол биз башкармалык чечет. Бизде мындай юридический көп деле мындай суроолор болбойт, негизинен бизде финансы жагынан. Мен бул оюңузга кошула албайм. Себеби дегенде юридический маселе деген сиздин ар бир аудиторуңуздун ар биринде бар. Ар бир статьясында бар, ар бир текшерүү пункттарында бар юридический терминдер, юридический маселе бар. Ошондуктан сиздин бул оюңузга мен кошула албайм. Муну ачык айтыш керек. Мен сунушум Нурлан Тургунбекович, урматтуу төрага, мен сунушум ушул мен оюмду эске алып койсоңуздар, 12 статьянын 1 пунктуна юридическое образование болуш керек дегенди кайра койсок. Болбосо, анда режим 2 окууга кайра алып келип, комитетке алып келип, анда мен өзүмдү талкуулап атышам. Ушуну эске алып койсоңуздар, рахмат. Урматтуу Кундуз Кошалиевич, сиз азыркы айткан сунушуңузду сөз кагаз жүзүндө берип коюңуз. Ошондо бул камтылыш керек кийинки окууда. Сөз кагаз жүзүндө бериңиз. Кийинки сөз Сарбагышев Максатбек Канатбековичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Алмаз Шаршембиевич, менин мындай суроом азыр жогоруда маалыматында да айтылып кетти, айтып атасыздар, что отчет жогорку кеңешке эсептөө палатасынын аудиторлору менен чогуу тартиби качан и кандай тартипте берилет? Максатбек Канатбекович, биз жылдын отчетун 20-майга чейин сиздерге долбоорун жөнөтөбүз. Долбоор келгенден кийин бюджеттик комитетте бир сыйра карап чыгабыз, катышчылар келип катышат. Ал жерден талкуу алып өткөндөн кийин 30-июнга чейин парламентке сессияга алып чыгабыз, ошол жерден сиздерге тапшырабыз. Ошол тартиптин негизинде силер отчет бересиңер Ооба. кеңештен. Ошону да мен дагы айтайын дедим эле, ато бияктан азыр мен комитеттен, бюджет комитетинен дегенди угуп калдым. Ушул жогорку кеңеш палата жокпу деген маселени көтөрүм келди. Ошон үчүн сунушум бул жогорку кеңешке сөзсүз түрдө ушул июнь айларында, 30-июнга чейин биз тапшырышыбыз керек отчетту. Рахмат. Анан экинчи, бул сизде аудиторлор 8, 9 аудитор, бирөөсү төрага болуп шайланат. Бул кишилер бүгүнкү күндө текшерүү болуп аткан мекеме ишканалардан эки жакка чыгуу үчүн ушул текшерип аткан ишканасынан автоунаа сурап эки жакка выездной чыгып калат деген учурлар катталып атат. Ушуга кандай жооп бере аласыз? Негизинен эми андай автоунааны эгерде ошол жерде комиссия түзүлүп, ошол мекеменин же министрликтин кишилери катышып барса чогуу барышат. Мындай ал жерден деле унаа каражатын талап кылгандай фактылар болсо бизге берсеңиз карап көрөт. Жеткен маалыматтар мен эмне үчүн муну айткым келип атат, себеби бир дагы сиздин аудиторлордо өзлөрүнүн кыскача айтканда баягы автоунаа служебный машинелери жок экен да, туурабы? Негизи бул нерсени ушу токтом бар өкмөттүкү. Ошого сиздер тараптан сунуш болсо, ушу аудиторлорго дагы унааны карап берсе жакшы болот эле, анда чечилип калат. Мен эми сунуштайм да ушуну сиз автоунааларын чечип берсеңиз, себеби деген ушундан башталып эртеңки күнү дагы бир ушундой жерлерде дагы бир маалыматтар чыгып, сөздөр чыгып, ушул мынакей счетный палатанын ушу машинеси жок, бизден машине сурап жүрөт деген учурлар кездешип дагы бир резонанс жаралбасын деген нерсе. Анан экинчи рет ошону камсыз кылып берип койсоңуз, менин оюмча сизге дагы
отчет беріп атканда дагы бизге да жеткен маалыматтар мындай так жана туура маалыматтар келет беле деген менин сунушум. Рахмат, ошону карап көрсөңүз. Рахмат, Максатбек Канатбекович. Сиздер менен иш алып баралы, жанагыдай кылып эле ушу өкмөткө сунуш киргизсек, бул суроо чечилет болуш керек деп ойлойбуз. Чечиш керек го дейм. Рахмат. 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 6-шы микрофон. Процедурный. Саламатсыздарбы? Нурлан Тургунбекович, азыр мен жумушка келсем, мына Ак үйдүн алдында депутаттарга киребиз деп бир 50ден ашык киши топтоп турат. Кемпири бар, жашы бар, Сүйөркулова 16-чы үй боюнча экен. Ушуну бир жана протоколдук тапшырма берсеңиз, МВД, прокуратура алып барып ушул жакта жакшы бир мыйзамдуу укук бир баа беришсе. Булар депутаттарга киребиз деп бир 100 киши чогулуп калыптыр Ак үйдүн алдында. Ушул боюнча айтып коеюн дегем, срочный болгон үчүн. Рахмат. Протокол тапшырма берип койсоңуз тийиштүү органдарга. Эшиктин алдында турушат. Рахмат. Аппарат бул боюнча иш жүргүзүңүздөр тиешелүү комитеттер менен. Кийинки сөз Кожокулова Гулия Акматкуловнада. Рахмат Турага. Посмотрите, пожалуйста, вот я обращаюсь к вам, уважаемые работники счетной палаты, да? 34-ю статью. Гарантии, значит, правового статуса председателя, аудиторов, служащих. Служащих кого вы имели в виду? Время приостановите. У нас аудиторов и служащие, то есть это наши инспектора, которые осуществляют основную деятельность по аудиту. А еще кто служащие? То есть приглашенные, да, аудиторы, а еще какие служащие? Наши, не, аудиторы, это как аудиторы идут, а служащие наши инспектора, государственные служащие, они считаются. Они являются государственными. Тогда нужно, наверное, и писать о государственных служащих. Это раз. Во-вторых, значит, у меня такой вопрос по 7-й части. Предоставление документов только при поступлении обоснованных запросов и требований. Каких обоснованных запросов? И тут же вы пишете, по своему собственному усмотрению счетная палата может отклонить запросы и требования. Это как? Вот это называется «хочу», рассматриваю ваши запросы, «хочу» не рассматриваю, так что ли получается? Гулия Ахматхуловна, в действующем законе тоже такая норма есть. Это у нас как бы, если правоохранительные органы запрашивают какие-то материалы, то точечно по каким именно вопросам и по каким объектам. У нас, вы хорошо знаете, что все материалы, которые... Нет, мне не надо объяснять, какие материалы. Меня возмущает то, что вы пишете, о том, что по своему собственному усмотрению счетная палата может отклонить запросы. То есть я поэтому говорю, что речь же идет о том, что к вам же не каждый с улицы обращается с запросом. Речь идет о том, что депутат, если к вам обратиться с запросом, вы то же самое можете отклонить по собственному усмотрению. В законе же так не пишется. Слушайте, у нас даже в законе о статусе вообще президента нету такого. В законе о статусе депутата Джугурку Кенеш нету по своему собственному усмотрению. Писать запросы, отклонять эти запросы, удовлетворять или не удовлетворять. Так не бывает, это закон. Это конституционный закон. Такой раз бывает по собственному усмотрению счетной палаты. Я прошу, вы должны исключить эту норму. Это никак не должно вообще касаться. И статья 35, пункт 7. Здесь аудиторы счетной палаты, не имеющие жилья и так далее. Здесь мы понимаем, да, что идет о финансировании и материально-техническое обеспечение. И вы здесь в конце пишете, что обеспечиваете жильем, а потом еще обязательно пишете, а также служебным автомобилем. Ну, я не знаю, чем вы лучше, опять же, депутатов. Даже в законе, я еще раз говорю, о гарантиях нигде не прописывается, что должны обеспечиваться служебным автомобилем. Там везде и всюду прописывается о том, что материально-техническая сторона обеспечивается в соответствии с установленными требованиями и правилами Кабинета министров. А счетная палата себе четко пишет это. И служебные автомобили включили, вообще неприкасаемые какие-то. Мало того, что там есть определенный юридический статус. Мне кажется, знаете, вот нам сегодня очень тяжело в экономическом плане и вообще как бы с учетом материальной стороны, да,
Может, немножко счетники скромнее будут? Может, все-таки давайте аудиторов не будем обеспечить всех и служащих автомобилем? Как вы думаете? Гүл Ахматқұловна, это предложение было со стороны депутатов. Как вы решите, мы согласны с вами. Рахмат. Кейинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичте. 6-чы микрофон. Рахмат, Нұрат Қонбекович. Жаңағы сіз айтқан мен сұныш жазу түрінде сұныш берді дедіңіз әлі. Бірақ бұл сұныш Абировтан жазу түрінде берілген. Ошан аз дош қойып беріп қойыңыз шында. Ошан Абировтан сұнышын дош қойып беріп қойыңыз. Мен қайра қайталабайын андықыншы. Сіз Кундуз Кошалиевич, бұл сунушту экинчи окууга чейин беришиңиз керек болчу. Регламент боюнча кагаз жүзүндө, жазуу жүзүндө бүт бардык. Азыр сунуш берүү маселеси токтогон. Сиз бир гана учурда азыр сунуш бере аласыз, кайра экинчи окуу режимине кайтуу боюнча кайрадан кагаз жүзүндө. Мен сиздин сунушуңузду добушка кое албайм, урматтуу депутат, азыр. Абировтан сұнышын қойып қойсақ болады, ал деген берген де сұнышты қағаз жүзінде юристический образование болсын дегенші. Ошал Абировтан қойып беріп қойыңыз, ал болған да алшы. Ошаны қайра қойып беріп қойыңыз. Сиз ал сунуш кагаз түрүндө келеле экен, Кундуз Кошалиевич. Ал сұныш қағаз түрінде берілген бұларға. Мына жок деп атпайбы, мен азыр сурап атам. Біз турбайбыз изменение турбайбы. 12 пункттың бірінші бересін қарасаңыз. Данияр Ермекович, жооп берсеңиз. Кудузбек Кошалиевич, сиз баягы юриспруденция боюнча айтып атасызбы? Ооба. Ал боюнча сиздин атыңыздан жазуу түрүндө Менин атымдан эмес, Жаныбек Абировдун атынан келген да силерге өзөчү бул сунуш түшкөн да. Мен ошону кайра добуш коюп бергиле деп атам азырчы. туура айтасыз. Депутат Абировдон ал сунуш түшкөн. Бул баягы квалификационный требование боюнча. Туура. Ошону айтып атам, ошону добуш коюп берип калды. Негеде ал Совет комиссияда алынып калыптыр. Юридический образование кереги жок деп атасыңар азырчы. Мен ошону болсун деп атам. Биз аны совместно сүйлөшүп киргизгенбиз анычы. Урматтуу Кудузбек Кошалиевич, бул сунуш бизге келип түшкөн. Бирок аппарат президенттен ал сунуш өтпөгөн. Ошондуктан биз комитетте ал сунушты карабайлы, ошол аппарат президенттен келген корутууга биз макул болгонбуз. Угулуп айтат. Сиз 6-чы микрофон. Сиз эгерде ошондой кат келген болсо, макул болбосоңуз, жок дегенде Жаныбек Абиров кубагын берип койсоңуз анда комитетте болбой калды андай депчи. Мен айтып атам ошону сунушка коюп койгула, то есть добуш коюп бергиле деп атам. Эгер өтсө өтөт, өтпөсө жок, значит. Кундуз Кошалиевич, ал комитеттен колдоо таппаган турбайбы ал сунуш? Кантип коебуз эми аны биз? Абировдун сунушу комитетте өтпөптүр. Анда мен добушумду экинчи окуу режимине кайтарыш үчүн добуш коюп берип коюңуз анда. Сиз кагаз жүзүндө бериңиз аны. Хорошо. Кейинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичте. Рахмат, урматтуу. Чындыгында мен Кундуз Кошалиевичке кошулуп кетем. Урматтуу баяндамачы, урматтуу чакырылгандар. Текшерип барган аудиттин сөз түрдө юридикалык образованиясы болуш керек да. Сиз айтып жатасыз жогоруда, биз барганда керек болсо гана өзүбүздөн алып барабыз деп. Негизи болуш керек. Ошону мен дагы сунуш берем. Экинчи немеде Данияр Ермекович сиз дагы эске алып койсоңуз, ал сөз түрдө юридикалык образованиясы болуш керек. Мен эми суроо өтөйүн. Чындыгында биздин текшерүү палатасы жакшы деп жатасыңар да, чындыгында. Жогоруда айтып кеттиңиз, өкмөттүн токтому бар, биздин машиналарыбыз жок деп. Силерде машина болуш керек да. Чындыгында биздин жогоруда айткан
Максат мырза туура айтып кетти, чындыгында. Силер текшерип барган адамдардын аудиттин машинасы жок болсо, анда эмне жеке ишкер менен же болбосо башка бирөөдөн суранса, бул коррупцияга жакын болуп калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңөрдө болуш керек. Мен сизге сурам, бул мыйзам боюнча мен жанагы эле юридикалык образованиясы болуш керек деген сунуш берем. Экинчи маселе, 2022 жылы канча миллиард сом сиздер мамлекетке кайтардыңыздар? Ошону айтып кетсеңиз. Текшерүү негизинде, Счетный палата. Айбек Жапарович, негизи биз 22 жылдыкын отчет даярдап атабыз. Долбоору даяр болуп калды. 21-дикин айтып кетсеңиз. 21-дики боюнча жетта бир 17 миллиардка жакын болчу. Анын чоң суммасы биз Минфинде кредитор карызды көбөйтүп койгон сумманы 17 миллиард кайра ылдыйлатканбыз. Таза түшкөн акча 4,5 миллиардтай бул бюджетке кайтарылган. Эми ошол 4,5 миллиард сиздер мамлекетке кайтарып атасыңар да, туура. Чындыгында бул эми чоң иш. Бирок ошого жараша сиз өзүңүздүн кол алдыңызда иштеген кызматкерлерге дагы соя түзүп беришиңиз керек. Коррупцияга малынып кетпеш керек. Элементарный машинасы жок болупчу. Бирок Счетный палата иштегендерде ар биринде минимум 50 000 доллардын жогорундагы машиналарды минип жүрүшөт да. Минимум минип жүрүшөт. Кээ бирлер 100 000 доллардык машиналарды минип жүрөт, текшерүүгө барганда, башка болгондо. Ошондуктан сиз ошол жагына карап койсоңуз. Жогоруда дагы Нуржит Кадырбекович жакшы сөз айтып кетти. Коррупция бар, жана башка нерселер бар деп. Ошондо сиз бардыгын тартипке киргизе турган сиздин колуңузда турат да. Сизге чейинки ушул жетекчилер чындыгында кимиңдин ушул жеке ишкери менен же болбосо ошол сүйлөшүүлөрүңөрдү билип же болбосо бир чайын иче турган болсоңор, жумуштан алам деп катуу талап койгон да. Ошол талапты сиз да коюп тартипке чакырсаңыз болот. Рахмат. Жооп барбы? Регламент боюнча карап көрөлү. Биз бул суроо чечилсе дагы бизге жакшы болот эле. Рахмат. Кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдырашитовичте. Рахмат. Алмазбек Шашимбеевич, бул мыйзамыңарда 5-беренен 3-пунктунда аябай жакшы милдеттенмеңер бар экен да. Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык өнүгүүсүнүн стратегиялык максаттарына жетүүнүн ишке ашырышынын жана натыйжалуулугун баалоо дейт. Ошол пунктка байланыштуу 20-40 жана башка программаларга бир баа берип кетесизби азыр? Султанбай Абдырашитович, саламатсызбы? Негизинен бул биз жана эксперттик аналитикалык иш-чаралар деп эл аралык стандартка жараша жаңы киргиздик. Эми ушул 23-жылдан баштап Кабмин менен белгилеш бул ишти алып барабыз баа берүү боюнча. Буга чейин бул норма кирген эмес. Буга чейин ушундай анализ менен вообще алектенген эмессиңер. Ооба, биз азыр жаңыдан кирип атабыз бул эл аралык стандарттын талабы боюнча. Анда мага ушул болгон бүгүнкү күндө бар программалардын баарын официально мен запрос кылып атам сизден. Мага ошонун баасын берип жөнөтүп жибериңизчи. Макул. Канча убакыт керек болот сизге ошого? Биз сиз менен кабарлашып туралы тез аракет жасаганга аракет кылабыз. Анан кийин жанагы эффективдүү колдонуу жана каражаттарды. Ошол жагынан дагы бүгүнкү күндө азыр эле кирип атабы же мурда эле бар болчу? Бул эффектүүлүк мурда эле бар эле. Бул аудитке барганда бул суроолор чогуу каралчу. Бүгүнкү күндө болсо биз натыйжалуулукту, анан финансылык, анан бир жыйынтыктоону негизинен бөлүп карап баштадык да. Ошол эффективдүүлүктү баалоо боюнча критерийлерин айтып бересизби? Кандай критерийлер бар эффективдүү боюнча? Негизи бул жерден биздин акционердик коомдорго жана мамлекеттик ишканаларга байланыштуу бүгүнкү күндө жакшы билесиз, мамлекеттик мүлк фондунда көп бизде мамлекеттик ишканалар бар, акционер коомдор бар, иштебей майнап чыкпай турган. Ошолорду карап ар бирин эмне үчүн бул токтоп турат, эмне үчүн мындай инвестиция кылса иштеп кетишкен эле деген сунуштарды берип ар дайым жылдарды алып барабыз. Жок, мен башка суроомду түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мындай өзүңүздөрдө мындай положение барбы, критерийлери?
Ошол негизи эффективдүү иштерин стандарт кантип оценка кыласыздар ошону? Кантип баа бересиздер? Кандай критерийлер менен баа бересиздер? Ошону сурагым келип атат. Ошондой документ барбы? Положение, жобо же дагы бир? Бизде бар стандарттар бар, натыйжалык боюнча, финансылык боюнча, эффективдүүлүк боюнча. Эсемесе сиздерге бунун эмесин критерийлерин алып келип беребиз. Баары бекитилген. Бул боюнча толук кандуу иш алып баратабыз бүгүнкү күндө ушул аудит боюнча. Ошол эменин дагы жанагы 3-чү пункту, 4-чү пункту боюнча да эффективдүү, анан жанагы максатына жетүү боюнча ошонун критерийлерин дагы документиңер болсо берип койгулачы мага. Анан ушул боюнча жана 3-чү пункт особенно мага берип койгулачы, кандай баа берип атасыңар программа бүгүнкү күндө. А то эч түшүнүксүз болуп атат да. Эмнеге жетиштик? 20-40, например. Же болбосо 17-жылдан 26-жылга чейин. Азыр дагы прием 27-жылга чейин. Бир топ эле программалар бар да. А эч ким ага эч кандай баа бербей атат да. Бардыгы келип туруп эле билген нерсесин айтып атат. Аны текшерип да болбойт. Аны мындай бир ошондой да, ошол жагынан мага эгер эме болсо бир 15 күнүн ичинде бере аласызбы ушуну? Бере алабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Алмаз мырза, мен бул мыйзам долбоорду колдойм, бирок биз сүйлөшкөндө комитетте мына Жанар мырза дагы ушул маселени көтөрдү. Азыр Минцифра берилген бир топ мамлекеттик компаниялар ошолорду текшериш керек да. Беребиз эле дагы эле чындыгында жок да. Эсептөө палатадан. Андагы маселе чыгып атат да. Бизде азыр өтө чоң курулуш компания, чоң курулушчулар бул управитель президент болуп калды да. И ошол боюнча бизге дагы маалыматты бергилечи. Алардын бюджети канча, каерден строительный материалдарды алып атышат, ошону текшергилечи. Сапаттуулугун карап, башка товарларды каерден алып атышат. Менимче кээ бир алган товарлар боюнча иш козголот да. Себеби сапатсыз алынып атат да. Азыр мен аны мейли азыр айтпай эле коеюн, мен бирок бул келечекте чыгат маселе. Сизге керек болсо дагы айтып берем ошол боюнча. Бирок чындыгында закупкалар өтө чоң болуп атат да. Көзөмөлдөөчү орган начар иштеп атат да. А көзөмөлдөөчү орган бул эсептөө палата негизи болуш керек. Макул Дастан Далабаевич, бул боюнча иштерди алып баралы, сизге да жолугуп кетели. Негизи ар бир жылда иш планда каралат бул иш башкармалыгы. Быйылкы жылда да каралган, барып карап баарын сизге толук кандуу маалымат беребиз. Аны айтсаңыздар, эмнеге бизде коомчулук өзү мисалы мамлекеттик тендерди караганда ар кандай мыйзам бузууларды табат да, а эсеп палатасы таппайт. Дайыма журналисттикиликтөө укканда мен таң калам да, эмнеге эсеп палата ушуну таппайт? Вроде бы жөнөкөй нерсени даже таба албай жатат да. Же коркосунарбы, же туугандар, же ушул жерде тааныш билиштер иштеп атабы, билбейм да. Вот эмнеге ушундай болуп атат? Журналисттер мына, аларда маалымат аз. Мамлекеттик тендерлерди карап, алар ушул мыйзам бузууларды табат да. Дастан Далабаевич, негизи жана айтып кетпедикпи? Бул курулуш оңдоо иштеринен кийинки эле мыйзам бузуулар аудит учурунда ушул сатып алуулардан болот. Биз мунун баарын эле ачык айкын көргөзүп, сиздерге да маалымат берип атпайбызбы ар бир кеңештин жыйынтыгы менен? Бул жөнүндө иш алып барып элатабыз. Өтө көп мүчүлүштөр бар бул сатып алуу боюнча. Мыйзам бузуулар. Ну анда силер дагы вот мисалы эмен заключение бергенде бизге дагы рекомендацияны бергиле да, мындай бул мыйзам туура эмес иштеп атат, бул мыйзамда кайчы пикирлер бар, ошон үчүн коррупция болуп атат. Бирок чындыгында заключение бергенде өтө жумшак бересиңер да. Дастан Далабаевич, биз ушул жылдан баштап силер менен тыгыз иштемей болдук. Комитет менен дагы ар бир сунуштун эмне үчүн мындай болуп атканы боюнча буга чейин эмкинчине мүчүлүктөр болуп келген, бирок биз ушул
23 жылдан баштап тыгыз байланышта иштемей болдук. Өзүбүз да ошо кеңеште да чечтик бул суроону. Макул, колдойлуу. Рахмат. 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 Кийинки сөз Төлөбай Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мына 8 статьянын 3 пунктунда жазылып турат да. Заслуживание отчета председателя счетной палаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики осуществляется с учетом независимости конституционного статуса счетной палаты. Бұл қандай түсінсек болады? Қандайча силер независимый бола аласыңар, биз силерге мүчө жиберип атсак? Балбак Зарлыкович 8 беренеде пункт жокко кайсы? Статья 8 отчет счетной палаты дегенде. Отчет счетной палаты. 8 берене эсептөө палатасынын курамы деп турат 8 беренеде. Эсептөө палатасынын курамы кандай түзүлөт? Жок, 7 статьяны ачсаңар, отчет счетной палаты дегенде. Жок, эми беренеси может быть неме. Отчет счетной палатаны ачсаңар, отчеты. Жок кандай? Барбы, жокпу? 11 берене. 11 берененин 2 пункту. Мейли кайсы пункт болсо болсун, ушул моореки сөз барбы ошол жерде? Отчет счетный палаты. Балбак Зарлыкович окуп берсем болобу ушул 11 берененин 2 пункту. Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетту жана республикалык бюджеттин, социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин аткарыш боюнча аудиттик отчетторду берет деп турат. Башка жокпу? Жок. Бул жерде кандай жазылып калган? Түшүнбөй калдык табиз. Бул эски вариант болуп калып жүрбөсүн. Хорошо. Негизи ушул сөз түшүнүксүз болуп атат да. Анан кандай силер независимый болосуңар, биз силерге мүчө жиберип атсак деген мааниде. Жок, андай жок. Мына азыр окуп бердим сизге. Хорошо, рахмат. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу жыйындын катышуучулары. Негизги маселе менде счетный палатаны сиздерди эсептөө палатасындагы алып барып аткан жумушуңуздар боюнча сиздер мына бүгүнкү күнү сиздердин тармак боюнча көптөгөн айыл өкмөттөрдө текшерүүлөрдү жүргүзүп келесиздер да. Мына ушул текшерүүлөрдө сиздер ал жерде эми айыл өкмөттөрдө билесиздер ар тармактуу ар кесипке адамдар иштейт. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн аларга мындай үйрөтө турган эме кылып беришиңер керек болуп атат да. Ал жерге барып эле жанагындай текшерип бунун кем экени, анын кем экени деп эле аларды бир топ мындай түйшүгө салдырып койгон учурлар да болуп атат да сиздердечи. Ошондуктан мен айтат элем, сиздерге көбүнчө экономист тарапты жакшы билген адамдар жанагындай карательныйга өтүп албашыңыздар керек да. Барган жериңиздерде сиздер наоборот консультация берип айыл өкмөттөргө могу жерин оңдогула, могу жерин түздөгүлө деп бир жардам беришиңиздер керек да. Ошону бир өзүңүздөргө жазып алсаңыздар. Себеби бир топ деген бул мамлекеттик акча менен иштеп аткан, азыр бүгүнкү күнү айыл өкмөттөрдү билесиздер, бир топ деген дотацияда отурган айыл өкмөттөр бар. Мына ушуларды барып жана бир аз жерден жаңылышып калган болсо эле, ошол жерден баса калып эле жанагы кыйнаган учурлар көп болуп атат да. Ушуга кандай көз караштарыңыздар? Жооп берип коесузбу? Рахмат, Тазабек Икрамович. Негизи бүгүнкү күндө мындай иштер алып барылып атат. Биздин деле көз караш ушундай, барган жерде эле анын каржы бюросун чыгарып, аларды жоопко тартуу эмес, негизи түшүнүктүү иштерин жүргүзөт. Биз барып кеткенден алар дагы ошо ыраазы болуп, баары көп нерселерге үйрөтүп биздин инспекторлор. Ал жагынан иштер алгылыктуу алып барылып атат бүгүнкү күндө, Тазабек Икрамович. Негизги маселе ошондой болуш керек да сиздерде. Туура айтасыз. Сиздерде мындай экономисттер, өтө күчтүү экономисттерди өз алышыңыздар керек. Чындыгында ошо тараптан сиздерге баргандар.
Себеби бул жерде жалпы мамлекеттин акчасы иштетилип аткан жер. Жана өтө бир чоң фирмалар буга чейин биздин коллегаларыбыз айтып кеткен, мамлекетке бир топ тең зыян келтирген, ошолар менен жакшыраак ишти алып барышыңыздар керек дагы. Ошолардын бир тобун иштери жабылып кеткен учурлар да болуп атат да. Ошондуктан өзүңүздөрдүн кызматкериңиздерди ошо коррупциялык ишке аралашып кетпей тургандай болуп, бир кабар эме кылып бериңиздер ошону карап. Бул боюнча иштерди күчөтөбүз, Тазабек Тураевич. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, орун алыңыздар. Азыр добуш беребиз. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, Сурабалдиева, 1-май округу. Эми жалпы коллегаларыма палатага айтып кое турган нерсе бар. Экинчи окууда сунуш берилген болчу. Аудиторлордун арасынан бүгүнкү күндө тең укуктуу аял менен эркектердин ортосунда мындай бирдей укуктар болсун деген мыйзам иштебей жатат. Ошондуктан аудиторлордун алып келген, счетный палатанын алып келген мыйзамына гендердик квотаны киргизелик десек, дублирование деп жооп берип турсуңер, урматтуу жетекчилер. Бул дублирование дегениңер туура эмес. Мына мен текст боюнча таптакыр башкача жазылган. Анан болгон мыйзам бүгүнкү күндө аткарылбай иштебей жатат. Бул процедурный комментарий кылбай эле коюла, бирок жалпысынан бизде Кыргызстандын аялдары шайлоого келгенде мыякта депутаттарыбыз отурат го, 51% аялдар болот. Ошо менен айымдарга кайрылып келет эле. Мына биз гендердик квотаны аудиторлорго киргизиле десек, киргизбей койдуңар. Эртеси күнү деген мыйзам бар деп туруп, мыйзам аткарылбай жатат. Анан тең укуктуулук боюнча мыйзамда бир гана жогорку кеңеш талап коюлган эсептөө палатасынын мүчөлөрү шайлоо боюнча, бирок биз да аткарбай келе жатабыз деп бизге тескерисинче шылтап койдуңар. Эртеси күнү деген бул мындай мультипликативный эффект болот. Эгер жогорку деңгээлде, жогорку кеңеште мындай гендердик квоталар кабыл албасак, региондордо ошондуктан бир да аким жок, бир да мэр жок, бир да губернатор болбойт. И ар бир мамлекеттик ишканаларда айымдардын пайызы азайып келе жатат. Бул абдан мындай мультипликативдүү эффекти, силер мындай урматтуу коллегалар, өзүңөр кандай элде кандай реакция болуп жатканын түшүнбөй жатасыңар окшойт. Мен бул дагы бир жолу айтып кетейин. Абдан өкүнүчтүү, эртеси күнүдө мундагы мындай последствиялар бир топ болот болуш керек. Абдан туура эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, орун алыңыздар. Данияр Эмекович, комитеттин корутундусун окуңуз. Рахмат. Комитет төмөндөгүдөй корунтуга келет. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору келип түшкөн сунуш пикирлерди эске алуу менен жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 86 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 76, каршы бир баары 77, катталды 86. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.